Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү биздин биология сабагынан өтө турган темабыз популяция, биоценоз жана экосистема. Сабагыбыздын максаты популяция, биоценоз жана экосистема түшүнүктөрүнө ээ болуу, аларды классификациялоо. Ошону менен бирге табиятка жакшы мамиле кылууга үйрөнүү. Популяция узак убакыт белгилүү мейкиндикти ээлеп, көптөгөн муундарга өзүнүн белгилерин сактоочу бир түрдүү особдордун жыйындысы. Жөнөкөй тил менен түшүндүрсөк, бир түргө кирген организмдердин жыйындысы популяция деп аталыш үчүн узак убакытка чейин белгилүү болгон бир мейкиндикти ээлеш керек. Ошол жерде жашап, көбөйүп, тиричилигин ошол ээлеген мейкиндигинде өткөрүп, жана өзүнүн генофондун же болбосо өзүнүн генетикалык материалын, белгилерин кийинки муундарга сактап өткөзүүгө жөндөмдүү болуусу зарыл. Популяциянын 3 түрү бар: элементардык, экологиялык жана географиялык. Элементардык популяция же болбосо локалдык популяция бул салыштырмалуу кичине аймакты ээлеген бир түрдүн особдорунун жыйындысы. Алардын арасында дайыма генетикалык маалымат алмашуу жүрүп турат. Генетикалык маалымат алмашуу дегенибиз ал популяцияга кирген организмдер бири-бири менен аргындашууга жөндөмдүү. Мисалы үчүн көлмөдөгү балыктардын көп үйүрү боло турган болсо, ошол үйүрдүн бир түрдөн турган бир үйүрүн биз элементардык популяция катары карайбыз. Же болбосо кайың токоюндагы ландыш гүлүнүн дарак астында өскөн организмдерин бир популяция катары, ошонун эле жанында ачык асманда өскөн популяцияларын өзүнчө бир элементардык популяция катары карайбыз. Экологиялык популяция. Экологиялык популяция элементардык популяциялардын жыйындысы. Алардын арасында генетикалык маалымат салыштырмалуу азыраак жүрөт. Мисалы үчүн, биз буга чейин айткан көлмөдөгү балыктардын эгерде бир үйүрүн бир элементардык популяция катары ала турган болсок, бул экологиялык популяцияда болсо, бир түргө кирген көлмөдөгү бардык үйүрлөрдү бир экологиялык популяция катары карайбыз. Же болбосо бир мейкиндикте, бир райондо жашаган, өскөн арча, карагай токоюндагы тыйынчычкандар. Эгерде элементардык популяция боло турган болсо, биз арча токоюндагы тыйынчычкандарды өзүнчө популяция катары алмакпыз, карагай токоюндагы тыйынчычкандарды өзүнчө популяция катары алмакпыз. А бирок экологиялык популяцияда булардын баары бир популяция катары каралат. Андан кийинки географиялык популяция. Географиялык популяция бул экологиялык популяциялардын окшош райондорду ээлеген жыйындысы. Географиялык популяциялар автономдуу болуп эсептелинишет. Алар обочолонушкан, башкача айтканда, экинчи популяция менен бир тосмо аркылуу тосулган. Бул тосмо мисалы үчүн тоо болушу мүмкүн, же суулар, дарыялар. Алар аркылуу тосулган үчүн биринчи популяция экинчи популяциядан обочолонгон. Бир төр мисалы үчүн бир жерде өсүп жатат дейли, ал көбөйүү учурунда урук пайда кылды, анын уругун куштар мисалы үчүн жеп кетип, башка бир жерге алып барып, ал куштан түшкөн урук чоңойду, бирок эки жерде өскөн өсүмдүктүн фотопериодизм процесси башкача болушу мүмкүн, климат өзгөчө болушу мүмкүн, басым жогору же төмөн болушу мүмкүн. Ошондуктан алардын көбөйүү мезгилдери дагы башка болушу мүмкүн. Басымдын же болбосо климаттык шарттардын эсебинен алардын жалбырагы, бою же болбосо тамырында кандайдыр бир өзгөрүүлөр жүрүшү мүмкүн. Ошондуктан бул деңгээлде географиялык расалардын, түрлөр, түрчөлөрдүн пайда болуусу жүрөт. Мисалы үчүн таш кайыңынын эрман жана түктүү кайыңы белгилүү. Биз азыр түшүндүрүп өткөн популяциялардын түшүндүрмөсү. 4-түнчүнү карайбыз. 4-түнчү бул элементардык популяциялар. Маани бере турган болсок, булар эң кичине болуп эсептелинип жатат. 3-түнчүдөгү бул экологиялык популяциялар. Экологиялык популяциялар элементардык популяцияларды өзүнө камтыйт. Ал эми географиялык популяция бул экинчи номер менен көрсөтүлүп турат.
бул элементардык жана экологиялык популяциялардын баарын өзүнө камтыйт. Ал эми биринчи номердеги бул түрдүн ареалы. Биоценоз түшүнүгү. Биоценоз белгилүү бир географиялык мейкиндикте тарыхый эволюциялык жактан бири-бири менен тыгыз байланыштагы өсүмдүк, жаныбар жана микроорганизмдердин популяцияларынын жыйындысын айтабыз. Мисал келтире турган болсок, көлмө биоценозун алалы. Био тирүү дегенди билдирет, а эми ценоз жалпы. Башкача айтканда, жалпы тирүү организмдердин жыйындысы. Көлмө биоценозун ала турган болсок, бул жерде жашаган бака, инелик, өрдөк, анын астындагы үлүлдөр, бакалар, балырлар, өсүмдүктөр, ошондой эле балыктардын баарысы бул көлмөнүн биоценозу болуп эсептелинет. Башкача айтканда, ушул көлмөдө жашаган тирүү организмдердин бардыгы биоценоз болуп эсептелинет. Токой биоценозун ала турган болсок, бул жерде жашоочу жапайы чочко, элик, аркар, жыландар, түлкү, карышкыр, ташбака бул организмдердин баары биригип токойдун биоценозун түзөт. Экосистема деп эмнени айтабыз? Экосистема бул организмдердин жана чөйрө шарттарынын өз ара аракеттенүүсүнүн жыйындысы. Биоценоздо биз жалаң гана тирүү организмдерди алабыз, ал эми экологиялык системада жансыз чөйрө шарттарынын аракеттенүүсүн чогуу карайбыз. Мисал үчүн, экологиялык система деп бул жерде балыкты көрүп турабыз. Ташбакалар, инелик, майда коңуздар, эликтер, булардын бардыгынын жыйындысы ошол эле учурда буларга эмне таасир этет? Булар кайсы шарттар менен байланышат? Күндүн нуру, жарыктык, температура, шамал, климат булардын баарысы биригип экосистема деп каралат. Жыйынтыктоо, популяция, биоценоз, экосистема бул түшүнүктөрдүн баары бири-бири менен тыгыз байланышкан жана алар бири-бирин толуктап турушат. Биоценоз жана экосистемага адамдын тийгизген таасири абдан маанилүү. Адамдын ишмердүүлүгүнөн экосистемадагы жаныбарлар зыян тартып калуусу толук ыктымал. Же тескерисинче, адамдын жардамынын негизинде экосистемалар байышы мүмкүн. Ошондуктан табиятка зыян келтирбегенге аракет кылалы. Үйгө тапшырма балдар, биринчи океан биоценозунун компоненттерин жазгыла. Ошондой эле биздин Кыргызстанда Кыргыз Ата жана Кара Шоро деген мамлекеттик парктарыбыз бар. Аларды экосистема катары карап, алардын компоненттерин жазабыз жана ошол менен кошо аткарган кызматын, ар бир компоненттин кызматын кошуп жазгыла.